Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кандайсыздар, мусулман бир туугандар? Иман амалдар жакшыбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Эмне себептен мусулмандар кор болууда да? Эмнеге бизди кордойт баары? Бизди эмне үчүн мусулмандарды баары жаман көрөт, билесиздерби? Мен силерге бир мисал айтып берейин да. Бир багбан киши болгон экен да. Билесиздер багбанды. Бүт бакчасы бар, бакчасында көптөгөн жемиштер бар. Ал багбан киши ошо бакчасында мээнет кылып бир өрөөндү бакчы экен. Мисалы бир чүй өрөөнү деп алалы. Анан багбан киши карып, өлүм төшөгүндө жатып, баласын чакырат экен да. Эй балам, кел. Мындан ары сен багбансың. Мен эми акыркы өлүм төшөгүндө жатам. Акыретке кете турган сапарым келип калды. Деп баласына бакчасын өткөрүп берип, бул дүйнө менен кош айтышып акыретке сапар тартат. Ошентип бала багбан болуп калат да. Анан дүйнөнү кыдырып жүрөт, эс алып жүрөт. Мындайча айтканда миллионер болуп калды. Килеген завод фабриканын ээси сыяктуу болуп калды да. Эй, сен кимсиң десе, мен багбанмын деп мактанып жүрөт да. Бирок ал багбан бакчасына келип мээнет кылган жок да. Отогон жок, сугарган жок, түшүмүн жыйнаган жок. Мезгил өтүп, бакчасы токойго айланды. Токойдун ичине тикенек чыкты, жылан чаян пайда болду. Анан өзүнө зыян алып келди, анан үй бүлөсүнө зыян алып келди, анан ошол өрөөнгө, коомго зыян берди да. Эмне себептен? Багбан бакчасына келип мээнет кылбаган себептен бакчасы токойго айланды да. Караңыздар. Анан зыян алып келди. Ошол сыяктуу бизге дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ислам динин аманат кылып таштап кеткен бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахаба радиаллаху анхумдардын доорунда мусулмандарды көрүп мушриктер, мусулман эместер динге келет эле ээрчип, биз силердей бололучу депчи. Биз канткенде силердей болобуз деп келип, ушунчалык мусулмандардын жашоосуна, адеп аклагына, ибадатына, аманатчылыгына суктанышып келип кошулат эле да. Эми караңыздар, азыр бизди пайгамбар, азыр биз мусулманбыз деп жүрөбүз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ислам динине мээнет кылып, ислам динин толуктап, бизге көргөзүп, үйрөтүп, өзү кошо жашап, бизге аманат кылып таштап кетти да. Эми биз мусулман болдук. Альхамдулилла. Биз төштү кагып мактанып жүрөбүз. Мен мусулманмын депчи. Эй, сен кимсиң десе, альхамдулилла, мен мусулманмын дейбиз да. Караңыздар. Эгер биз мусулманмын деп туруп, мусулман динибизге, мусулманчылыгыбызга мээнет кылбай турган болсок, биздин мусулман динибиз токойго айланат. Жанагы бакча токойго айлангандай, биздин мусулман динибиз да токойго айланат да. Мусулмандар экстремист, алдамчы, арак ичет, тамеки чегет, зына кылат, аманатка кыянаттык кылат, таразадан алдайт. Ким кылган? Ушунун баарын мусулман кылган да. Сакалчан, анан мойну кийир, анан шлёпкасы кийир, буту кийир, дамбалчан. Ким мусулмандар? Бирөөгө айтсам, мусулман что ли дейт азырчы. Эмне себептен ушинтип мусулмандар кор болуудабыз да? Караңыздар, асыл исламский терроризм, анан эмне деп ушундай бир каякта жалаанын баарын жаап, ислам динине жаап атат да. Ислам менен мусулман асман менен жерди айырмас. Ислам башка, мусулман башка. Мына ушу кезде айырмаланбай турган кез да. Караңыздар, өтө бир оор акыбалда турган кезибиз азырчы. Эгер биз ислам динибизге мээнет кылбасак, бир туугандар, ушундай болот. Караңыздар. Мунун баарын айтып жаткан киши күнөөлүү эмес. Мусулман эместер азыр ушинтип айтып жатат да. Муну ушундай сөзгө биз татыктуу болуп жатабыз да. Өзүбүздүн динибизди өзүбүз кордоп жатабыз. Өзүбүздүн динибизге, ислам
мусулманчылыгыбызга өзүбүз мээнет кылбай жатабыз да. Караңыздар. Өзүбүздү карайлы. Күскүдөн карайлы. Жашообузду карайлы. Кылган амалыбызды карайлы. Сүйлөгөн сөзүбүздү карайлы. Үй бүлөдөгү мамилебизди карайлы. Аялыбызга кылган мамиле, балдарыбызга, ата-энебизге кылган мамилебизди карайлы. Мусулманча жашап жатабызбы? Же мусулман эмесче жашап жатабызбы? Ошону карайлы да, туугандар. Караңыз. Үйүбүзгө кирели. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөн үйгө киргенден кийинки мамилесин, үйдөгү амалдарын, мечиттеги амалдарын карайлы. Бизге эмнени көргөзүп кеткен? Караңыз. Жанагы багбан киши бакчага киргенде барго, ал отойт эле, сугарат эле, баарын кылат эле да. Анан түшүмүн жыйнап, ширелүү, даамдуу алмаларды анан ошол өрөөндөгү элдер, жашаган элдерге берет эле. А жерден айбандар да, канаттуулар да пайда көрөт эле да. Кийин ал бакча токойго айлангандан кийин мөмө жемиш чыкпай калды, айбандарга зыян келди, канаттууларга да зыян келди да. Чөйрөгө, коомго, бардык нерсеге зыян келди. Эмнеге? Багбан бакчасына мээнет кылбаган себептен. Ошон үчүн мусулман бир туугандар, ислам динибизге мээнет кылалы. Мусулман ким деп сурайлы. Мусулман жашоосу кандай деп бир кызыгалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуйлу. Аалымдардын алдына баралы. Мечиттеги имамдарыбызга баралы. Жашоонун тартибин, жашоонун шартын, мусулманчылыкты сурайлы. Бардык бактылуулук ислам динине камтылган, туугандар. Ушул динибизди биз алаканга салып сактап алсак барго, мынтип ачып койсок, динибиз салабыздан агып түшүп калат. Пустой, эчтеке жок. Динин кана десе мынтип көргөзсөң пустой да. Ошол сыяктуу мусулманмын деп туруп, бирок жашообузда пустой, мусулмандык эчтеке жашоо жок. Бактысыздык, Аял күйөөсү менен айтышат. Күйөөсү аялын сөгөт, урат. Ата-энеге кыйкырабыз, киргишпе, аралашпа депчи. Ата-энени нааразы кылган, ата-энеге каяш айтышкан билесиздер. Балдар бактылуу болбойт, мүмкүн эмес бактылуу болушучу. Ошого бир туугандар, ислам динине, мусулманчылыгыбызга мээнет кылып, истинный мусулман, момун мусулман болуп жашаганга аракет кылалы, туугандар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.